Кутмандуу күнүңөр менен биздин сүйүктүү достор, кайрадан эфир аркылуу баарыңарга салам айтабыз. Саламатсыңарбы кыздар жана балдар? Келечек студиясынын атынан салам айтып, программабыздын кезектеги чыгарылышын төз эфирде баштайбыз. Алдыдагы 60 мүнөт аралыгында кызматыңыздарда Адилет жана Зейнеп. Толкун туташтыгын Эмилис Сарбаков башкарууда. Ал эми бизди Facebook аркылуу видео менен чагылдырып жаткан Кыргыз радиосунун баракчасына Бермет Камбарбекова. Анда эмесе салтыбыздан тайбай, досторго көңүлдүү маанай тартуулоо үчүн ыр жаңырталам да. Жакшы болот, ырдан кийин салттуу түрмөктөрүбүз жаңырат, бизден алыстабагыла. Менин турмушум. Достор, алдыда окуучуларга байланыштуу жаңылыктарын баяндаган Менин турмушум, көз караш жана Ким билет деген радио оюнубуз музыкалык дүйнө таанымыбызды кеңейте турган Камертон деген түрмөгүбүз бар. Бизден алыстабай радиого жакшылап кулак туруп тургула дейбиз. Биринчи түрмөгүбүзгө кезек берели анда Зейнеп. Достор дагы кандай жаңылыктардан айтат болду экен деп күтүп калды болуш керек. Сен дагы кандай кабарлардан топтоп келдиң? Досторубузга айтып. Мен мындай жаңылык айтам. Мен деген биздин бөбөктөр үчүн керектүү кабарды айтайын деп турам. Бишкек шаарынын мектептеринде 1-класстын окуучулары 14 февралдан 19 февралга чейин кошумча каникулга чыгат экен. Бул тууралуу муниципалитеттен басма сөз кызматы билдирүү таратты. Ооба, маалыматка ылайык окуу процесси 2022 жылдын 21 февралынан тарта уланат. 1-класстын окуучулары үчүн кошумча каникулдарды Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин буйругу менен атайын жарыялашты. Ушул эле теманы улайдагы бир жакшы маалыматты айта кетели. 2022 жылдын 9 февралында Билим берүү жана Илим министринин биринчи орун басары Калысбек Шадыханов номер 43 кесиптик лицейде өткөрүлгөн китеп кербенин ачылышына катышты.
Ал иш чарада сүйлөгөн сөзүндө заманбап гаджеттер аркылуу болсо да китеп окуунун зарылдыгын белгилеп өттү. Китеп кербени баягы билим берүү жана илим министрлигине караштуу республикалык илимий методикалык борбор тарабынан уюштурулууда. Чындап эле биздин достордун баардыгын учурдан пайдаланып китеп окууга чакырабыз. Ал эми борбордун директору Акбаралы Карабаев китеп окуган жаштар акциясынын алкагында лицейдин студенттери окуган китептерин талкуулашарын, ал эми окутуучулар китеп окуунун пайдасы, адабияттын инсандык өсүш үчүн да, кесиптик ийгилик үчүн да мааниси тууралуу класстык сааттарды өтүшөрүн айтып берди. Ооба, Акбаралы агай белгилеп кеткендей, 2 аптадан кийин номер 43 мына ушул сен айтып жаткан кесиптик лицейди баягы лицейге барган китептер Шопоков шаарындагы лицейге өткөрүлүп берилет. Андан ары бул китептер Кыргызстандын башка аймактарындагы окуучуларга жеткирилет экен. Китеп кербени ал эми ошол акция башталар алдында уюштуруучулар жаштардан сурамжылоо жүргүзүшкөндө көпчүлүгү ызы чуудан алыстоого, кун коюп окуу үчүн кагаз вариантында китептерди артык көрүшөрүн айтышкан. Баса китеп кербенин эми Ош облусунда да баштоо пландалууда экен. Китеп кербенине анда ийгилик каалайбыз. Китеп окуу бул өзүбүздү өнүктүрүү, келечекке болгон жана көз карашыбызды калыптандыруу болуп саналат, достор. Албетте. Зейнеп, сенин акыркы жолу кайсыл китепти окудуң? Китеп окуп турасыңбы? Предметтик китептерден тышкары дагы? Предметтик китептерди окуп жатам. Андан тышкары болсо Калканбай Ашымбаевдин Асыл ойлор антологиясы деген китепти окуп чыктым. Абдан ичинде нускалар, көптөгөн абдан бир жакшы ойлор, Мамбеталынын айткандары, көптөгөн керектүү нерселер, көркөм сөз каражатты өстүрүүнү, кругозорду жана ой жүгүртүүнү, ой чабытты өстүрүүчү сонун нерселер бар экен. Мага абдан жакты. Анда башка досторго дагы сунуштайлы ушул Калканбай Ашымбаев агайдын сен окуган китебин, Сунуштайбыз. Китеп окуп тургула дейбиз. Баса дагы бир маалыматты айта кетейинчи, унута элегимде. Кандай маалымат болду экен? Бул деген алгачкы ирет Республикалык Кытай достук көпүрөсү онлайн түрүндө өткөрүлдү. Бул негизи эле 69 мектеп дүйнөдөгү Конфуций боюнча, Кытай тили боюнча 1-орунду алган экен да. Абдан таң калыштуу. Ушул кезде жанагындай Кытай тили боюнча дагы көптөгөн ийгиликтерге жетишип келүүдө. Ал жерден 2 окуучу менимче алдыңкы орундарды багындырды окшойт да, ошол Кытай менен кызматташууда 7 класстан 3 класска чейинки окуучуларбы же? Негизи 14 жашка чейинкилер арасында болуп өткөн экен. Ошол 17 катышуучунун арасынан 1-орунду 69 мектептин 7 класстын окуучусу Эралкан кызы Айгине алыптыр да. Бул кандай өттү экен? Кантип жеңүүчүлөр аныкталды экен? Анда досторго дагы бир аз маалымат бере кетпейсиңби? Бул деген негизинен Instagram тармагында добуш берүүчүлөр тарабынан алдыңкы орунга ээ болуп, ал жерден сыйлыкка ээ болгон экен. Бул жерде деген негизи анын сүйлөө речи өнөрү бааланган экен да. Кытай тилине болгон кызыгуусун бир ошол тастыктаган экен ошол конкурста. Абдан жакшы экен. Мына ушул конкурстун жеңүүчүсү болгон досторго дагы ийгилик каалайбыз. Анан бизди угуп аткан башка окуучуларга дагы ар дайым ийгиликтүү окуучулардын катарында болгула, талыкпай аракет кылгыла деп чакырык таштайбыз. Баса дагы кошумчалай кетүүчү нерсе, ушул эле мектептен баягыда бизге келип ушул эфирде комуз чертип бербеди беле бир Нурсултан деген бала? Эстедим. Абдан таланттуу досубуз болчу. Анан абдан жакшы черткен. Ошол Германияга немец тилин окуп, Германияга жолдомо алган экен. Жыл сайын өтүлүүчү педагогикалык тажрыйба алмашуу кызматынын PhD сыйлык программасынын алкагында Кыргызстанда немец тили тереңдетип окуган мектептер арасында китеп окуу сынагы болуп өткөн экен да. Мында болсо менин кереметтүү жашоом деген темадагы дистопияны талкуулоого чакырылып, ал ошентип өзүнүн Германияга виртуалдык видео байланыш аркылуу өткөрүлгөн экен. Жакшы, куттуктайбыз. Чындап эле мындай таланттуу, ийгиликтүү досторубуз көп болсун. Анда ушул биз атын атаган жана ийгиликке жеткен баардык досторубузга карнап кайрадан ыр жаңырталы дагы. Кийинки түрмөгүбүзгө орун берели. Азыр ыр жаңырсын. Жаңырталы.
Келечек студиясы сунуштайт. Бул уктуруу сен үчүн курбум. Бакытка акыл жеткирет. Достор, силерде биздин уктурууга карата сунуш пикирлер болсо, WhatsApp номерубузга жөнөтсөңөр болот. Биздин номер 0703 91 97 05. Жогоруда биз айтып өткөндөй эле кезек көз караш деген түрмөбүзгө келип жетти. Анда биз талкуубузду баштайлы. Зейнеп, 11 февраль кыздардын илимдеги ордунун эл аралык күнү катары белгиленип келет. Бир канча мамлекеттерде биз атайын студиябызга балдарды коргоо борборунун коомдук бирикмеси менен кызматташып келе жаткан Бишкек шаарындагы алдыңкы окуучуларды чакырдык. Маалымат катары айта кетейин, балдарды коргоо борбору 1998 жылдан бери турмуштук кыйын кырдаалга кабылган балдарга жана алардын үй бүлөсүнө жардам берип, азыркы тапта Бишкек, Ош, Чүй жергесинде 81 мектепте иш алып барып келет экен. Азыр анда биз айтып жатканда ушул борбор менен кызматташып келе жаткан, бул борбор менен кызматташып эле эмес, борбордун атынан башка мектептерге барып лекцияларды окуп жүргөн ийгиликтүү окуучуларды чакырдык. Тааныштыралы катары менен. Анда эмесе таныштырып өтөлү. Бишкек шаарындагы номер 94 мектептин окуучусу Турдали кызы Айданек, 93 мектептин окуучусу Токтосонова Сумая, 89 мектептин окуучулары Нурсадыкова Рысчан жана Томоева Медина, 86 келген Сауле Нарымбекова, 72 мектептин окуучусу Айсаева Айзат бизде мейманда. Кандайсыңар? Саламатсыңарбы? Саламатсыздарбы? Кандай келип алдыңар? Маанай кандай? Жакшыбы? Окууларыңар жакшыбы? Жакшы окуп атасыңарбы? Рахмат. Окуудан тышкары дагы ушул кошумча коомдук бирикме менен башка мектептеги балдарга барып сабак өтүп, анан ойлоп табуучулук боюнча дагы силердин бир жакшы талантыңар бар экен. Ал жагын дагы өөрчүтүп жетишип атасыңарбы? Албетте. Жакшы, бүгүнкү күн мынакей силер жакшы билесиңер муну, 11 февраль кыздардын илимдеги ордунун эл аралык күнү экен да. Мына ушул күн жөнүндө эмнени айта аласыңар? Бул күндүн мааниси кандай? Бир аз ушул күн жөнүндө сүйлөшпөйлү башында, бүгүнкү темабыз жөнүндө. Кимиңер баштайсыңар? Бул илимдеги айымдардын күнү 11 февраль 2016 жылы кабыл алынган улуттук бириккен уюмунун чечими менен ассамблеясынын атынан кабыл алынган. алынган. Ошодон бери 11 февралда биз ошону белгилеп келебиз. Бул күн негизи кыздар үчүн, жалпы эле айымдар үчүн өтө маанилүү күн. Анткени илимде ийгиликке жетип жүргөн бир топ кыздар бар, айымдар бар. Ошолордун эмгегин жогорулатуу, баалоо жана башкаларга дагы шыктандыруу болуп саналат. Бул коомдук бирикме менен, уюм менен силер качантан баштап таанышып калдыңар? Кандай иштерди алып барасыңар? Эмне кыласыңар бул жерде? Өзүңөр таныгал. Биз 8 классыбыздан баштап бир жыл болду. Тренингтерде окуп, ар кандай конференцияларга катышып, жана ошондой эле тренингтерге катышып барып, ошол менен бир жыл бою иш алып барабыз. Кызматташасыңар. Мен өзүм жеке бул долбоорго 2021 жылдын баш жагында катыша баштагам. Бул долбоор бул менин жашоомдогу көп нерсени өзгөртүп алды деп айта алам. Анткени мен мурда башкача көз карашта болсом, азыр болсо башкача көз караштамын. Анткени мисалы кандай? Мисалы мен мурда азыр көбүнчө мугалимдер деле айта беришет, что кыздар деген баары деле эметесиңер депчи. Неге балдар окубайт? Бизде көбүнчө ушул мектептерде балдар окушпайт да. Анан кыздар окуса, неге именно кыздар силер эле окуй бересиңер? Балдарды неге силер менен кошо тартпайсыңар? Анткени алар деген үй бүлөнү багышат да, силер жөн гана үйдө отурасыңар, турмушка чыгып кетесиңер да деп ошентип айтышат да көбүнчөлөрчү. Анан бул долбоорго катышкандан кийин мен Асель Сартбаева, Кыргыздын чыган кыздарын көрүп, мен деле ушул жеңиштин чокуларына жете алат экенмин да, мен деле ушул ошолордун кыргыздардын чыган айымдардын катарын толуктай алат экенмин да деген ой пайда болду. Демек ушундай ишенимдер күчөдө дагы. Силерчи? Мен толуктап кетсем, мен бул долбоорго 2021 жылы сентябрь айында туш келгем. Бул эмне жөнүндө долбоор экен деп кызыкып, Google
интернетке жазып көрсөм, бул ЮНИСЕФ жана СПС балдарды коргоо уюмунан ачкан долбоору болуп саналат экен. Андан кийин эле бизге бир анкета келген, ошону толтуруп эле өтүп калдым. Ушуну өткөнүмө абдан сүйүнгөнмүн. Андан кийин 5 күндүк тренингтерди өтүп, андан кийин өзүбүз мектептеги окуучуларга тренинг өтүп баштадык. Жакшы, мен азыр Айданекке сөз бергим келип турат да. Биздин студиябыздагы коногубуз Айданек өзүнүн атайын кол эмгектерин ойлоп тапкан, жазаган эмгектерин ала келген экен да. Мисалы, оюнчук, автомашина, ушу эмнелерди жасайсың, эмнеден жасалды булар? Ушу эмгектериң жөнүндө айтып берсең, өзүң ойлоп тапкан. Саламатсыздарбы? Мен ушул проектте катышканыма 2 жыл болду. Бул проекттен Айнур эженин жардамы менен ушундай нерселерге, чоң ийгиликтерге жетишип атам. Эмне үчүн анткени эгер Айнур эжем ага мындайча айтканда мотивация берди, ушундай жасап көр деп. Анан бизде 3 күнүк тренинг өтүп жатканда, ошол мезгилде бизде машина жасоо боюнча же башка тапшырма берилди, тапшырма берилген болчу. Анан эркин темадабы өзүңөр каалаган нерсени жасагыла деп, Анан ал жактан жасаганбыз, бирок анда менде жакшы бир нерсе чыккан жок да. Анан үйгө барып жасап көрөйүн деп жасап көрдүм. Экскаватор жасадым. Ал мен эң биринчи кылган эмгегим болду. Андан кийин ушундай инженерияга же башка илимдерге кызыгуум пайда болду. Мурда эле кызыгып жүрчү белең негизи? Мурда кызыкчумун, ооба. Буга чейин жыгачтан картина жасайм. Картиналарым белгилүү адамдардын астында бар. Сүрөттөрүн, аларны. Жапсан ушундай. Жакшы, ушул машинаң жөнүндө айтып бербейсиңби? Биздин астыбыздагы эмнеден жасалды? Бул ушу электрондук экен, өзү жүрөт экен, Абдан кызык болуп жатат да. Бул картондон жасалган. Көрүп турганыңыздар эле, кагаздан, картондон жасалган. Анан бул жеринде мотор бар. Дөңгөлөгүнүн астында. Дөңгөлөгүнүн астында мотор бар. Мотордун жардамы менен биз буну кыймылдата алабыз. Эң башкы бул жерде деталь мотор болуп эсептелет. Андан кийин для красота и цветтери, түстөрү, ушулардын баары жон гана искусство, мындайча айтканда арт болуп. Ким жардам берди буга? Ушул тетиктерди табууга, моторлорду коюуга же бүт бардыгын өзүң жасадыңбы? YouTube'дан карадым. YouTube'дан карап, ал жактан YouTube'дан карап ошонун баарын жасадым. Негизи үй бүлөмдө мындай жасай турган адамдар жок. Жамсына ушундай. Өзүңө жакты бирок бул, Бизге да жактай. Жакшы ийгилик каалайбыз. Кыргызстан чыгаан инженер, ушундай бир конструктор кыздарынан болуп, ушул машиналардын эми чыныгы жүзүн жасап, буюрса кыргыз элине бир салым кош чоңойгондо келечекте, Албетте. Жакшы, азаматсың. Катары менен келе берели. Силердин кандай талантыңар бар? Эмне жасайсыңар? Силер эмнелерди ойлоп табасыңар? Өзүңөр жөнүндө тааныштырып айтып бербейсиңерби? Саламатсыздарбы? Биздин мектепте ушундай жанагындай технология жаатынан, сабактан технология сабагынан бизге беришти ар кандай тапшырмаларды. Анан кийин мен онлайн болуп жатканда мен ар кандай картондон калпак жасап, макеттерди жасап, ар кандай бакалашкадан дизайн боюнча бакалашкадан мен ар кандай боз үйдүн макетин жасагам. Анан кийин ошентип өсүп, технология сабагынан баштап мен кызыга баштадым. Ошо илим жаатына, технология жаатына ар кандай нерселерди жасаганга кызыга баштадым. Демек ушул дизайн жагына, кийимдерди жасаган, архитектура жагына кызыгат экенсиң, Жакшы. Саламатсызбы? Мен негизинен кичинекей кезимден эле жанагы кыздар болот го, жана оюнчуктар менен ойнопчу. Ошолорго көйнөк тигип, ар кандай нерселерди кылганды аябай кызыкчумун да, кичинекей кезимден элечи. Анан бир аз чоңойгондо дагы бул өнөрүм дагы кызыгуум дагы күчөй баштады да. Анан бизге мектепке сунуш келди да, ушундай Саймат тикинге кыздар керек депчи. Анан мен ойлоп койдум, мен катышып көрөйүнчү, балким колуман бирдеме келет. Канчанчы классында катышып көрдүң сен биринчи жолу ошондо? Мен биринчи жолу 5-классында баштагам. 5-классында баштап, анан ошо Саймада мен ойлогом демде, жөн эле кызыксыз нерселерди тигет экенбиз депчи. Жок, ал жактан
эмнени кааласаң ошону тиге аласың да. Мисалы үчүн оюнчук каалайсың, оюнчукту тиге аласың, машина каалайсың, машинаны тиге аласың, каалаган нерсени тиге аласың да. Ошо аябай кызыгып анан ошондон ары уланып келет. Демек ушул саймага көбүрөөк кызыгасың сен, кол өнөрчүлүккө. Мындайча айтканда, биздин Facebook аркылуу көрүп аткан досторго жана радио угуп аткан досторго дагы айта кетели. Окуучулар эмгектерин ала келмек, бирок мектептен сабактан келатканга байланыштуу ала келген жоксуңар, э? Жакшы, силерчи? Катары менен баштайлы. Менин негизги болгон Сумая, Сауле. Менин негизги ушул долбоорго катышып жатканда мен параллельно башка да долбоорго катышып жаткам. Бул Институт развития молодежи жаштарды өнүктүрүү борбору тарабынан болгон дилгир. Бул тарапта катышып жатканда аягында бул кичинекей гранттарда ойнолуп жаткан. Ошол жактан мен экологияга көбүнчө өзүм дагы вот полигон жакта жашагандыктан көбүнчө кичинекей кезимден баштап экологияга аябай кабатырмын да. Ошондуктан биз ошол грант 40 000 сом болчу. Ошолго биз Калысордого 4 балык формасындагы пластиковый баклажкаларга урна таштанды таштай турган, желим таштандыларды таштай турган, бөтөлкөлөрдү таштай турган таштанды таштаган челек урнуттуңар, э? Ооба. Бул челектин максаты бул эмне үчүн балык формасында деп көбүнчөлөр кызыгып сурашат. Анткени негизинен статистика боюнча жөнөкөй эле баклажка формасындагыларга ыргытканга караганда балык же башка формасында болсо жаш балдар, өспүрүм балдарга бул кандайдыр бир кызык болот экен да. Анан ошол балыктын чекеси жагында жазылып турат, ошол желим бөтөлкө менен балыкты тойгубуз депчи. Анан ошентип желим баклажка жакшы чакырык уран экен да бул, э? Жакшы чакырык. Жана бизде мусорду сорттоо маданияты Кыргызстанда өтө деле өнүккөн эмес да. Ошо илимдеги кыздар долбоорунун эң негизги максаты бул бизде көбүнчөлөрү юрист, экономист, ошондой тармактарда гуманитардык багытка, ошондой тармактарда иштешет да. Эч ким азыркы учурда эч ким эколог болгусу келбейт. Анткени азыр алар ойлошот да, бул актуалдуу эмес, кийин чоңойгондо эмне болуп иштейсиң депчи. Бирок эколог бул азыркы учурдагы аябагандай актуалдуу кесиптердин бирине кирет. Анткени биз баарыбыз эле билгендей, азыр биздин көбүнчө колдонгон нерселерибиздин баары пластик. Ошондуктан мен негизги талантым бул ошо экологияга кабатыр салым кошуу, ошол жана башкаларды дагы ошол мусорду сорттоо маданиятын туура пайдаланууга чакырат элем. Пластиктерди өзүнчө, пищевой отходдорду өзүнчө ушинтип сорттоого чакырат элем. Келгиле баарыбыз экологиябызга салымыбызды кошолу. Эң жакшы биздин досторго дагы жакшы чакырык болду, э? Чындап эле таштандыны ушу атайын урналарга, таштанды таштай турган челектерге алып барып ташташ керек. Анан бөлүп таштасак, бул да бул маданият, э? Жакшы азамат экенсиңер. Кийинки окуучу. Менин атым Сумая, өзүмдү тааныштырып кетейин. Менин бул долбоорго аябай кызыкканым биринчи суроолорду бергенде кыздардын мындай укуктары балдардын укуктары менен бирдей болуу деген эмеси суроосу аябай жаккан. Анткени азыркы мезгилде мен кичинекей кезимде ойлочумун, кыздардын укуктары эмне үчүн балдардыкынан мындай төмөнүрөөк депчи. Алардын мындай сен кызсың да деген стереотиптер менен аябай басым кылышат кыздарды. Ошондуктан эмнеге андай деп кичинеден эле ойлочумун. Ошондуктан азыр бул долбоордо кыздардын укуктарын балдардыкы менен мындай тең болуусун каалайм жана ошого салымымды кошом. Анан бир нерсе ойлоп табуу жагынанчы? Табуу жагынан андай жактан мен жок окшойм. Демек ошо ойлоп тапкандарга жардам берүүгө көбүрөөк басым жасайт экенсиң да? Жакшы. Кийинки. Саламатсыздарбы, менин атым Айсаева Айзат, мен 9 класстын окуучусумун. Абдыкерим Сыдыков атындагы номер 72 классында окуйм, мектебинде. Мен кызыкканым бул кол өнөрчүлүккө көп деле кызыга бербейм. Көбүнчө ораторский искусствого, сүйлөгөн жака, мектептен дагы ушундай же болбосо чыгармачылыктар жана ролдорду жаратууга ошондойлорго кызыгам. Мектептен дебатка, бизде өзүнчө кызыктуу кружоктор бар, жаш таланттарга катышам. Ал эми кол өнөрчүлүктөргө келгенде менин атам ошондой кол өнөрчүлүктөргө абдан кызыгат. Анан мен ошого атама жардам берем.
мисалы изолондон, изолон деген атайын материал болот, ошолордон гүлдөр жасап, ага мындай гүлдү сечилник жасаса болот, ар кандай нерселер жасаса болот. Ошого жардам берем. Жакшы. Эми окуучулар өзүнүн таланттарын, өнөрлөрүн эмнеге шыктуу экенин айтып чыгышпады, жаман таланттуу окуучулар келиптир. Абдан таланттуулар экен, чындап эле. Ал эми азыр берилген суроолорго да абдан жакшы жооп беришет деп ойлойм. Ушу темабызды уланталы. Эң эле алгач 11 февраль кыздардын илимдеги орду деп аталат. Эң эле алгач кыздардын орду кандай бүгүнкү күндө? Жана мурдагы күндө кандай? Негизиненчи кыздардын орду мурдакы жактан алсак, мисалы үчүн ата-энебиз жашап кеткен убактарды алсак, ал мурунку жылдардан алып мурдакы жылдардан алсак, кыздардын орду аябай эле ылдый болуп турчу да. Мисалы үчүн сен кызсың, сен отур, сен окуп эмне кыласың, сен турмушка чыгып кетесиң деген сөздөр аябай көп негизи элечи. Азыркы убакытка чейин деле көп, бирок азыр могу долбоор ачылгандан кийин кыздар да көбөйө баштады да илим жактанчы. Анан кыздардын орду бир аз болсо да көтөрүп келатат да. Балдардын укуктары менен кыздардын укуктары болууга аракет жасап жатабыз да. Анан илимдер жактан алсак, азыр деле мурдакы ата-энебиздин убактарын албасак деле азыр деле илимдеги кыздарды эме басынтышат да. Ой, бул кыз да бул эмне кыла алмак эле, бул мындайча айтканда по-любому күйөөгө эле тийип кетет деген сөз менен келе беребиз да. Ошондуктан бул долбоордагы ошондой болбосун, ошондой стереотиптерге жок болсун. Эмне үчүн бизде кыздарды басынтыш керек? Биз балдар менен кыздардын мээсинде мындайча айырмачылык деле жок да, мындайча ойлонуп көрсөкчү. Бул адамдын өзүнөн мындайча айтканда зависит да, это. Вот, анан кыздардын орду азыркы убакта бир аздан көтөрүлүп келе жатат. Кыргызстанда ошондой да, бирок башка мамлекеттерде кыздардын орду менен балдардын орду бирдей болуп эсептелинет. Бирдей болуш керекпи негизи, кандай? Башка мамлекетте жакшыраак баланат деген сыяктуу айтып атасыңар, э? Мединага кошумча алып кетейин. Азыркы мезгилде туура айтты, азыр равенство деген аябай эле жок болуп кетти, бирок ушул долбоор менен кыздардын укуктарын коргоо, кыздар өз укугун биле башташты да, бир аз билип башташты. Жана айта кетсем, ала качуу жөнүндө, мисалы кыздарды жоңоюп, мисалы 16-17 жашынан эле мектепти бүткөндө эле айылдарда мисалы ала качып кетишет да. Алардын укуктарын тебелешет, жана ошолорго биздин Кыргызстандагы эмелерибиз, салттарыбыз аябай эле жол берген. Ошолорду биздин азыркы салттарыбыз ошолорго каршы бар эмес да, бирок бул жерден ошо кыз алачууга боюнча мен кошумча алып кетсем, ошол негизи салттардын жакшылары да бар, жамандары бар. Биз айткан жокпуз, что айымдарды кечке эле басында беришет депчи. Негизи кыргыздарда айымдарды наоборот өйдө көтөргөн да. Өйдө көтөрүшөт, кыздын кыр чачуу деп өйдө көтөрүшөт. Кызды конок деп үйдө сыйлашат. Кыздарды төргө өткөрүү деп эметишет, сыйлашат. Бирок ошол илим жагына келгенде, бул сен илим жагынан келгенде көбүнчө биздин ата-энелерибиз коркушат да, бул кыз эмне болот депчи. Мындай өмүр бою эле ошол илим жагынан эле кетип өзүнүн үй бүлөсү жок калабы деген ошондой ойлор пайда болуп келечеги кандай болот деп ата-энеси кабатыр болот кыздардын. Кечке эле мындай күйөөм кызым эркектейбей калабы деп ушинтип башташат да. Сарсана болот. Бирок негизи азыр көбүнчө айымдар бар, например, мисал келтирсек Асия Сартбаева, ал илим жагынан дагы көп нерсеге жетишкен. Азыркы учурда үй бүлөсү дагы бар. Мен бул нерсе менен айткым келет турган нерсем бул ошо бүт барына жетишсе болот. Илим жагынан дагы жана үй бүлө жагындагы кошо алып кеткенге биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Демек силердин мотивация бере турган, кыздарга айта турган ушу өзүңөр курактуу сөзүңөр ушу үй бүлөгө дагы, илимге дагы жетишсе болот, баардык жагынан чегинбегиле деген сөз, э? Толуктоо барбы ооба? Толуктоо болсо жийкилерге неден келип чыгат ушул теңсиздик? Ушул теңсиздик бул мурдадан эле, мурдакы жылдардан бери эле ошол ар кандай ачылыштарды, окумуштуулар, пьеса, романдардын баарын жазгандар ушул эркек адамдар болгондо, анан кийинки азыркы убакта 21-кылымда биздин ошол ЮНИСЕФтин тарабынан кыздар илимде деген долбоорду келип чыккандан бери ошол илимдеги айымдар көп боло баштады.
айымдарыбыз көп болуп атат. Ошол мисалы үчүн Асия Сатпаева, Мадина Самакбаева деген устаттарыңар устаттарыбыз, алар бизге үлгү болот да. Биз аларды карап, андай мен да жетише алат экенмин, мен да ушундай кыла алат экенмин, мен да ийгиликтерге жетише алам. Эмнеге мен андай ийгиликтерге жетише албайм? Бизге үлгү болот да. Ошол бул айтып кеткендей, биз ошол учурда эле илимди дагы үй бүлөсүн дагы алып кетти да, бизге үлгү болот. Бизге келечекте үлгү болот. Толуктоо барбы? Демек, биз ошол эле бардыгын алып кетип, бардык нерсеге жетишсек болот экен. Болгону убакытты аябай туура пайдалансак, буйруса бардыгына жетишебиз. Сымаяга кошумча кетем. Жабысынан ала качуу боюнча бир сөз козгодуң. Жабысынан ошол эле ала качуу боюнча бизде эгер ала качкан болсо, ошол эле үй бүлөсүнөн эл эмне дейт, эртең коштолор эмне дейт, ушул жакта калбайсың деп, анан бизде жанагындай салттар болот. Чоң апабыз босоого жетип алган жабысынан. Силер келен аял кыздардын илимдеги ордун эмес, ала качууну талкууласак болмок экен. Жакшы. Талкуулап бермек экенсиз. Жабысынан бизде ушул эле аялдар менен эркектердин укуктары бирдей боюнча бизде тренингтер өтүлөт школдордо. Жабысынан мектептерде 7-класстан 11-класска чейин биз аларга жөн гана багыт беребиз. Аялдар менен эркектердин укугу бирдей болуу керек. Ошол эле жерден алардын кыла турган жумуштары бул өзүнчө дагы тема болуп кетет. Биз темадан алыстабайлы, анткени убакыттар да үнөмдүү пайдаланалы. Силер мисалы илимге кызыгасыңар, бириңер саймачы болгонго, бириңер дизайнер болгонго, бириңер ушу ойлоп табуучу болуп, конструктор болгонго кызыгасыңар дейли. Анан силердин ушул кызыгууңарды мындан арда кыялдарыңарды ишке ашыруу үчүн, илимге тереңирээк аралашуу, салым кошуу үчүн эмне кылыш керек деп ойлойсуңар? Мисалы үчүнчү мен айтсам, мен саймачылык жакка кызыгам дебедим да. Мен деген ойлойм да, биз бир нерсени баштаганда аягына чейин чыгышыбыз керек да. Мисалы үчүн мен кызыгуум кичинекей чагыман башталды да, ошол убакытка чейин азыркыга чейин келатат да. Бирок ушул кызыгууң барып кайтып калбайбы? Кызыгууң кайтып. Менин оюмча, мен ушу кичинекей жаштайым эле башталса, кайра кайтпайт деп ойлойм. Анткени мен мындайча айтсам, мен бир нерсени кааласам, ошол же бир нерсени кааласам же бирдемеге мындайча увлекаюсь этсем. Демек, каалоо күчтүү болуш керек, ошол максат. Меники дайыма ошол нерсе до конца турат да. Меникичи артка кайтып кетип, же мындай неуверенно болуп эметкеним жок да. Мындай бир нерсени алдым, ошону до конца жеткир деген баштадыңбы, аягына чык деген, деп башкаларды ошого чакырасың. Айтып кетсем болот. Силерден эле жооп болсун ушуга. Силерде жообуңар дайындап тургула. Ошол илимге шыктандырыш үчүн башка окуучуларды биз мектептен тренинг өтөбүз. 7-8, 9-10 класстаргачы. 7-класстан баштап тренинг өтөбүз. Ошондо тренинг өткөндө аларга ар кандай маалыматтарды, эксперимент, оюндарды өткөрсөк, алар болсо кызыгат экен да. Анан кийин биз ошол тренингке долбоорго чейин биз деле, мен эч нерсе кызыкчу эмесмин да. Анан кийин биздики ошол 5 күндүк тренингден кийин ар кандай эксперимент, ар кандай илимдеги айымдар менен жолугушуу болгондон кийин мен дагы ушундай оюм болуп кетти да. Ийгиликтүү адамдардын сырларын билгенде болот экен депчи. Анан мен дагы ошол илимге жадына көңүл бура баштадым. Анан биздин мектептеги окуучуларды дагы ушундай тренинг өтө баштасак, көптөгөн тренингтерди өтө баштасак, бул долбоорду токтотпойчу. Алар дагы кызыгат. Алар да бизге келип ушундай айтышат. Мен да кызыга баштадым, рахмат деген көп адамдар болушат. Демек ушундай демилгелер бар, ооба. Бизге дагы мындайча айткандачы, өзүбүзгө да мотивация болот да. Мисалы үчүн биз деген бирөөлөргө үйрөтүп атабыз, ошон үчүн ошол жөнүндөчү анан сага келип эле биз дагы ушуга кызыктык, биз буга чейин кызыкпачык десек мындай сүйүнүп кетет экенсиң да, кайдагы кубаныч болуп кетет да ичиңдечи. Анан ойлойсуң ичиңенчи, мени көрүп бирөө дагы ушунчип шыктанып атат. Эмне үчүн мен деген андан ары дагы кетишим керек депчи. Ошондой ойлор гордость болот да. Айзат, сенде? Илимге кантип шыктандырса болот? Илимге шыктандырыш үчүн мындай ар бир адам заставлять эте албайсың да, ал үчүн ар бир адамда каалоо болуш керек да. Илимге кызыктырууда жөн эле мындай өзүмдүн не деп кетсем, сырларыңды, балким жеке тажрыйбаңды айтып берсең болот. Сен кантип кызыгып калдың ушул багытка, чөйрөгө, илимге, же илимге кызыккандарга кеңешиңди айтсаң болот. Илимге кызыгыш үчүн Сен оюңду топтоп турам, айдан эктин оюну кала? Жабыста менин оюм боюнча илимге бир аз
кызыгышы үчүн бул жалпысынан ата эне жактан поддержка болуш керек. Ата эне жактан поддержка болсо биз баардык нерсеге жетише алабыз. Анткени ата эне жактан эгер поддержка жок болсо, ооба, колдоо жок болсо, анда биз все равно ата энем колдобойт. Мага бул биресин жасаган же биресин кылсам мага уже пайдасы жок деген болот. Жалпысынан бул ата энелердин колдоосу керек окуучулардын ушу илимге кызыгып ийгиликке жетиши үчүн ата эненин биринчиден ата эне түрткү болот экен да бизге баардык эле нерсегечи башынан эле ата энебиз негизи ата энебиз түрткү болот да андан ары дагы анан биринчи ата энебиз мотивация башын баштап берет, аягын өзүбүз бүтүрөбүз да. Ошо айткан сөзүнө кошулам. Силерде да толук да. Кошумчалап кетсем, кээ бир үй бүлөлөрдө ата энелери мисалы каршы болуп коет. Зачем эмне кыласың муну депчи, эмне кереги бар, андан көрө үйдө эле отурбайсың, сабагыңды окуй эле депчи. Андай мен айтышым, андайлар туура эмес болот. Анткени ошол адамдын мисалы баласынын максаттарын, каалоолорун тебелеп салат деген да. Ошондуктан ата энелерге аябай эме кайрыларың балдарыңардын эмне кааласа ошону аткаруулусуна колдоп бериңиздер, тоскоол болбоңуздар. Ошону дагы бир суроо. Азыр биякта толуктоо бар экен, Менин оюмча, ушул көбүнчө биз мектептерде эмне үчүн биздин окуучуларыбыз илимдерге көп кызыкпайт? Анткени биздин мектептерде көбүнчөсү мындай илимге болгон көз караш башкача да. Химиядан берген мугалим келсе, "Йо, химия ошондой карашат да. Бирок мындай кандайдыр бир азыр мисалдарды келтирип, мисалы үчүн мурда Асель Сартбаева менен бир встреча болгондо биз сыр менен жүзүмдөрдөн молекулалардын кантип түзүлүшүн жасап, атомдордун кантип эметилишин жасап, ошолорду кылып, ошондой сыяктуу нерселерди, например, колдон келет деп турабы, 1 килограмм сыр менен жүзүмдү тапкан, анан зубочисткалар менен бири-бирин эметип койсо эле, бир кандайдыр бир молекула сыяктуу формасында чыгып калат экен да. Мектептерде ошондой нерселерди подключать этсе дагы ошо окуучуларга кызыктуу болот. Жеке менин оюм боюнча ошо мен илимге кантип кызыгып калгам. Мен негизи мен эң жаман көргөн сабагым бул, баарыбыз эле билет болушубуз керек, математика да. Анан кийинчерээк ошо мен жакшырам. Кийинчерээк ошо бир экзаменден тапшырып, ошо математика боюнча жетпей калгам да. Ошондон баштап менде аябай чоң мотивация пайда болду, ошо математиканы окуш керек экен депчи. Мурда даже элементарный формулаларды даже билчү эмесмин да. Азыр болсо, кичине болсо дагы кандайдыр бир түрткү бар. Жакшы. Мен предмет алып кетсем, биздин мисалы азыркы мектептерде мугалимдер мисалы мен мугалим, сен окуучусуң деп мугалимдер эме окуучулардын оюн эме нерселеп коюшу мүмкүн да. Ошондуктан ошо мугалимдерге дагы кайрыларым. Кайрылуусу көп экен. Мугалимдерге кайрыларым, ошол балдардын айта турган оюн тебелеп койбосун, аларга эркиндик берүүсүн. Бирок эркиндик берүүсүн дегенде албетте чектелүүлөр менен, анан прям башына чыга албайт да. Эми окуучуларга да кайрылууң бардыр, балким окуучуларга дагы сенин айткан кебиң. Окуучуларга айтарым, эгерде бир нерсеге бербей, баягы тапшырмаларды аткарыш керек окуучулар дагы. Тапшырмаларды аткарып, эгерде бир нерсеге аябай жакшылап кызыгып, жакшылап окуп көрсөң, түшүнгөн жокмун деп айтышат. Мисалы аябай жакшылап түшүнүп көрсөң, окуп көрсөң, жакшы эле түшүнөсүң дегеним. Анан көңүл буруш керек. Көңүл буруу. Эң башкысы оюңду башка нерсеге бөлүп, мисалы азыркы эме болуп аткан интернеттерге, телефондорго, TikTok эмес, оюңду бөлбөй, анан жакшы окусаң, ойлойм ийгиликтүү адам болот да. Азыр TikTok деп кеттиңер, ошо Казакстанда бир блогер адам чыккан, ошо химия боюнча TikTokто трендтерди пайдаланып, как образовательный контент сыяктуу кылыпчы, ошентип чыккан. Ошондой мисалы үчүн TikTokто бир нерсени тартып жатканда, силер көбүнчө образовательный жактан кылганга аракет кылыш керек, ошо илим тармак жагындачы. Бизде көбүнчө азыр көп профессияларда гуманитардык профессиялар аябай кандай көп.
А вот так илим жактан профессияларды тоже карап таңдап көргүлө деген сунуш жакшы. Сабылен толуктап кетсем, Макул кыскараак, макул кыскачараак. Ар бир нерсенин, ар бир скучный нерсенин аркасында кызыктуу нерсе бар. Мисалы, химияга биз кызыкпайбыз, бирок химиядан бери балдар ойноп жаткан, өзүбүз ойноп жаткан слаймдарга ошол химиялык элементтер кошулат, тетраборат натрий, суу H2O, H2O деген ошолордун аркасынан окуучуларга кайрыларым бул эң негизгиси кыялданыш керек, кыялды ишке ашырыш керек. Анан башка адамдардын жаман комментарийлерин, жаман ойлорун укпай, алдыга гана максат кылыш керек. Жакшы. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып келатыр. Зейнеп, анда бул жактагы оң тараптагы окуучуларга дагы катары менен кайрылууларын угалы. Силер менен аябай жакшы талкуулап эле отура бергибиз келип атат. Суроомду берип койбоймунбу? Ошол тарыхыбыздагы кайсы каарманды ошол аялзаттан чыккан үлгү тутасыңар, Курманжандатка сыяктуу Жаңыл мырза көптөгөн кыз сайкал дегендер бар да, ушул кыскача. Мен толуктап кетейин. Азыркы мезгилде Асел Сыртбаева азыркы мезгилде биздин тарыхтагылардан сурап атат. Тарыхтагылардан Курманжандатка канкей небисе, ошолорду аябай окуйсуңар, ошолордун ошол образдарынан алардын үлгү аласыңар. Ошондогу болгон жашоолоруна кызыгып өмүр баяндарын окуйбуз. Жакшы. Силерде Курманжандаткан боюнча айтсак, башында айтып кеткендейчи, мындайча айткандачы, ойлонуп көрсөкчү, ана удивительная женщина да, очень аябайчы. Эмнеге дегенде, ал деген бардык жагын ойлонгондо өз элин, бардыгына умтулуп турган, мындай аябай сыймык, мындайча айтканда восхищаюсь да дейчи. Суктана турган. Аябай суктана турган аялдан өзүң деле окуп көрсөңчү, китебинчи, аябай кызыгып берилип кетесиң да ошогочу. Канча убакыт өткөнүн дагы билбейсиң. Ошон үчүн ошо тарыхтан калган сыныктанар, ошо эжелердин ошо Курманжандатка деп. Мага аябай мен мага аябай жаккан эмеси, поступок деген поступок кылган чечими, кабыл алган чечими. Өз эли үчүн баласын Курманжандатка чалган аябай жаккан. Ошо орустар дагы аябай таң калганда. Силер дагы ушул Курманжандатка апабыздын жолун улаган, чечкиндүү чыган, эл үчүн кызмат кылган, анан Каныкей энебиздей, Чийирден энебиздей болгон акылдуу бир кыргызга кызмат кыла турган кыздардан болгула деп тилек кылабыз. Убакыт аз экен, эми кыска ар бириңер каалоо тилек кайрылуу катары менен баштайлы. Кыскара. 11 февраль эл аралык илимдеги айымдар күнү болгондуктан мен бардык айымдарга, карындаштарга, апаларыбызга, ушул эжелерге, сиңдилерге радиордон бардыгыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктайм. Жана Чыңгыз Айтматовдун жакшы сөзү бар эмеспи, окуу жана окуу дегенчи. Анан көбүнчөлөр эле ушул окуйбуз, илимге кызыгабыз десе эле, кой сен үйдө отур, утушумо идишти жууп койчу дегендин ордуна шарт түзүп берип, жана ошондой эле жакшы сөз бар го, ушул илим алуу бул төрөлгөндөн баштап кабырга чейин фарз дегенчи. Бул жалаң гана мырзаларга эмес, бул айымдарга да тиешелүү. Ошондуктан окуп илим алууга чакырабыз. Жакшы, кыскараак. Бул оң жакка да сөз берелик. Бияк оң тарабыбыз таарынып калбасын. Кыскараак. Мен дегенчи айтып кетчү, мен деген калбоо тилек эмес, мен ыраазычылыгымды билдирип кетейин дегем. Мен биринчиден ата-энеме дайыма колдоп турган, жана мен жанымда жүргөн дайыма мындайча айтканда поддержка берип, колдоп турган адамдарыма жана ушул долбоорго ыраазычылыгымды билдирем да. Жакшы. Мен кайрыла турганым бул ошо илимдеги айымдарга кайрылам. Көп китеп окуңуздар, ушундай илимдик техникумга ошол көп ошол көңүл буруңуздар деп айтам. Анткени келечегибизди да ойлойлу. Анан рахматымды, ыраазычылыгымды билдирем ушул долбоорго. Долбоордун атынан биз ушул жерге келип интервью берип турабыз, сүйлөп отурабыз. Жакшы, Айданек. Мен деле кыска кабыл кылат. Жабыстан мен ыраазычылыгымды биздин мектептин директору Шайыргүл эжеге жана физикадан берген Айкерим Муктарова чоң ыраазычылыкты билдирем. Эмне үчүн анткени ушуга чейин жеткиргенине.
мага ишенгени үчүн анан Айнур эжеге балдар коргоо борборунун тренеркасы Айнур эжеге көптөгөн жактарга мен дүртмөлөп мага поддержка берген үчүн чоң рахмат айтам. Силерге дагы рахмат айтабыз, окууларыңарга ийгилик каалайбыз. Буюрса өзүңөр максат кылган кесиптин ээси болуп, Кыргызстанга жакшы бир салымды кошкула деген тилекти айтабыз. Тааныштырып коелу Зейнеп бүгүнкү биздин студиябызга келген окуучуларды. Тааныштырып өтөлү. Бишкек шаарындагы 94-чү мектептин окуучусу Турдали кызы Айденек, 93-төгү келген Токтосунова Сумая, 89-чу мектептин окуучулары Нурсадыкова Рысчан жана Томоева Медина, 86-чы мектептин окуучусу Нарымбекова Сауле, 72-чи мектептин окуучусу Айсаева Айзат болду. Чоң рахмат, сонун маек болду. Чоң рахмат, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушундай келип бизди чакырып, ушул жерде сүйлөп отурганыңызга. Жакшы, эфирден кийин дагы жакшы бир талкуу кылат окшойбуз, азыр болсо. Камертон деген түрмөккө орун беребиз. Балдардын, биздин достордун музыкалык дүйнө таанымын кеңейтүүнү максат кылган түрмөккө кулак салгыла дейбиз. Даярдаган Жипара Акматова. Камертон рубрикасы. Саламатсыңарбы балдар? Эми силерге жана досторуңарга казак элинин музыкалык аспаптары тууралуу айтып беремин. Казак жана кыргыз эли коңшу жашап, достук мамиледебиз, балдар. Алгач казактардын музыкалык аспаптарын шамандар жана бакшылар өздөрүнүн жашоосунда колдонушкан экен. Мисалы алар аспаптарда ойноп жатышып, анын магикалык күчү бар деше турган. Ырым-жырымын жасап жатканда дагы сөзсүз аспаптардан добуш чыгарып, ырдап, чакырык жасап, бийлеп, өздөрүнчө күбүрөнүп калышчу. Балдар, казак элинин айрым аспаптарын атайлы. Кобуз, дабыл, домбура, кобуз жана жетиген деп айтылып келет. Ал эми алардын кандай үйлүм аспаптары бар? Эң белгилүү үйлүм аспаптар саз-сырнай, сыбызгы, керней, бугышак. Саз-сырнай бул аспаптарды чабандар жасашчу. Топурак менен терини аралаштырып, адамдын муштумуна жана тооктун жумурткасына окшошуп кеткен форманы калыпты жасашчу. Айрым учурда музыкалык аспап учуп бараткан канаттууну элестетчү. Ал эми үн чыгарыш үчүн, өзгөчө таладагы шамалдын ышкырыгын сүрөттөө үчүн аспаптын тулкусуна 6 тешик жасашчу. Аны жакшынакай кылып кооз орнамент менен жасалгалашчу. Келгиле балдар, саз-сырнай аспабынын үнүн угалчы. Балдар, казактарда сыбызгы деген аспап дагы бар. Бизде дагы ушундай аталыштагы аспап бар экенин билсеңер керек. Бирок биздики алардыкынан айырмаланат. Казак элинде бул үйлүмө аспапты согуштук жүрүштөрдө колдончу экен. Аны металлдан, темирден жасап, аркыл уран чакырыктарды, добуш менен эскертүү сигналдарын беришкен. Ага окшош керней деген аталыштагы аспапта да ойношуп, жоокерлерге дем берип, жеңишке эргитип турушкан. Балдар, бугышак деген аспап бар. Бул аспап эс алдыруучу, көңүл ачуучу аспап катары турмушта колдонулган. Жана ошондой эле мергенчилер аны чакырык сигнал берүүчү аспап деше турган. Жаныбарлардын сөөгүнөн жана мүйүзүнөн жасашчу. Бугышактын үнүн угалычы балдар. Жогоруда биз атап өткөн үйлүмө аспаптар азыркы күндө фольклордук этнографиялык ансамбльдерде суроо талапка ээ балдар. Бул аспаптар үчүн композиторлор музыка жазып келишет. Алардын ар бирине ылайыктап казак элинин кайрыктары, обондору аткарылып калат. Ал эми биз жогоруда силерге тааныштырган казак элинин үйлүмө аспаптарын чогуу ансамбль кылып ойносо эң эле кооз угулат балдар. Дагы бир ирет казак элинин үйлүмө аспаптарын атап кетейинчи балдар. Бугышак, саз-сырнай, керней, сыбызгы.
Балдар, бүгүн силерге казак элинин үйлүм аспаптары тууралуу айтып бердим. Саламатта калгыла. Саламатсыңарбы, балдар? Саламатсызбы? Балдар, бүгүнкү сабакты баштайлы. Үй тапшырмага ким жооп берет? Эже, мен даярмын. Мен даярмын, эже. Алга кадам ташталды, сабагыбыз башталды. Кана ким билет? Ким билет радио оюнуна катышуу үчүн араптанын жума күндөрү бизге чал. Туура жооп сенден, баалуу билет бизден болсун. Болсо дароо эле ким билет деген радио оюнубузду баштайбыз. 39 23 31 деген телефон номурга байланышка чыгууга чакырабыз досторубузду. 0312 39 23 31 байланышкыла дейбиз. Эмне берекпелерибизди дагы айтып өтөлү, Зейнеп? Китептер. Ооба, биз жеңүүчү Сонун китептерди алып кеткиле. Кызыктуу китептерден утуп алып, окуп, көркөм дүйнөнү байытыңыздар деп чакырабыз достор да. Азыр биринчи оюнчубузга бериле турган суроолорду жаңырталы анда. Анда эмесе жаңырталы, айтылуу Юрий Гагарин Кыргызстанга кайсы жылы келген? Бул биринчи суроо. Экинчи суроо, жомокторго таянсак, үкү эмне үчүн күндүз учпай калган? Үкү эмнеге күндүз учпай калган? Түн ичинде учат, анан кызык экен. Ооба, түн ичинде уктабагандарды үкүдөй болуп деп коет. Үчүнчү сурообуз. Азыр үкүлөр көп болсо керек, аябай. Баардыгы телефонду, интернетти карап дейсиңби? Үчүнчү суроо. Классик акын аталган Алыкул Осмонов кайсы жылы жарык дүйнөгө келген? Эң оңой суроо, муну баары билиш керек. Азыр байланышка чыккан бизде досубуз бар экен, кабыл алалы. Саламатсыңбы? Атың ким? Каяктан байланышка чыктың? Мен атым Өрөс. Мен атым Акылай. Акылай, канча жаштасың? 16. Оюнга даярсыңбы? Ооба. Эреже менен тааныштыралыбы? 3 суроо беребиз. 3 суроого так жана туура жооп берсең, жеңүүчү болосуң, биздин оюнубуздун жеңүүчүсү аталып, сонун китептердин ээси болосуң. Даяр болсоң, суроолорду жаңыртып баштайлы. Биринчи суроо. Юрий Гагарин Кыргызстанга кайсы жылы келген? Канчанчы жылы? Канча убакыт берилет? Убакыт 1 мүнөткө жакын убактың бар, ойлонгонго. Жаныңдагылар жардам берсе болот. Юрий Гагарин Кыргызстанга келип, Көгүлтүр көлдүн жээгинде Кыргызстандын кооз жаратылышы менен таанышып кеткен. Анан кайсыл жылы келди эле? 1961. Варианттары бар, жакындаштың. 61, 62, 64, 65. 4 вариант бар экен. 65. 64-жылдайм. 64. Кабыл алалы, Зейнеп? Кабыл алалы. Жоопту кабыл алдык. Жообуң туура. Экинчи сурообузду узатмакпыз. Ага жооп берсең, үчүнчү сурообузду узатмакпыз дагы. Жеңүүчү болмоксуң. Анан негедир байланыш үзүлүп калды окшойт да. Кайрадан кийинки досторду байланышка чыгууга чакырабыз. 0312 39 23 31. Китеп утуп алгыла. Ооба, бизде саналуу гана убакыт калыптыр, достор. 5 мүнөткө жетпеген убакыт бар экен. Болушунча биринчилерден болуп байланышып, 3 суроого жооп берип туруп, жеңүүчү болгула дейбиз. Кийинки жооптору жок суроолорубузду айтып коелу, айтылбай калган жооптору кайрадан кайталап. Жооптору ошол туура эле жооп берди. 1964-жыл. Кийинки суроолорубузду жаңыртканбыз. Мисалы, жомоктордогу үкү эмне үчүн күндүз учпай калган деген. Үкү күндүз учпайт негизи. Жомокторго таянсак, эмненин негизинде күндүз учпай калган? Калп айтып уят болгон үчүн. Жок, ушундай болчу. Үчүнчү сурообузду азыр угармандардан, достордон сурап көрбөйлү жообун. Макул. Кайрадан байланышка чыгууга чакырабыз. Телефон номурду кайталайлы, Зейнеп. 0312 39 23 31. Алыкул Осмонов классик акын аталган кайсыл жылы жарык дүйнөгө келген деген суроо. Биз жооп күтөбүз достордон. Мектептен бул Алыкул Осмоновго кенен эле кайрылып окуйсуңар. Негизинде бул Алыкул Осмонов, Чыңгыз Айтматов ушул сыяктуу алыптарды жөн эле билишибиз керек да. Классик аталып калган акыныбыз деп айтып атпайбызбы? Уктап жаткан жерден тургузса жооп бериш керек. Азыр дагы бир байланышка чыккан досубуз бар экен, Зейнеп. Кабыл алалы. Саламатсыңбы, атың ким? Саламатсызбы, атым Сауле. Анда сага суроо. Классик акын Алыкул Осмонов канчанчы жылы жарык дүйнөгө келген?
бир миң тогуз жүз Канчанчы жылы? 1935. Ойлон. Günü, жылы? Балким туура айтып атасың. Бул акыркы жооппу? Ооба. Акыркы жооп, Кабыл алалы. Ошондукуна. Кабыл алалы жооп. Тилекке каршы. Азыр жоопту Зейнеп айтып койсун анда. 1915 жылы 21 мартта баарыбыз билгендей, Ноорузда. Достор, чамдагыла бизде саналуу гана убакыт калды. Кайрадан кийинки радио угуп аткан досторду байланышка чыгууга чакырабыз. Өзүңөр канчалык көптү билериңерди текшерип, анан мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай, сонун китептерди утуп алгыла дейбиз. Телефон номурду кайталайлы. 0312 39 23 31. Эң эле оңой оюнубуздун эрежеси 3 суроо беребиз. 3 суроого так жана туура жооп бериш керек. Биздин суроолор мектептеги предметтик негизде гана, оор суроолор деле эмес деп ойлойбуз силер үчүн. Балким шашып кетип же толкунданып кетип, убагында таппай калышыңар мүмкүн, бирок жакшылап ойлонуп көргүлө дейбиз. Азыр дагы радио угуучубуз болсо байланышка чыкса кабыл алалы. Досубуз бар экен. Саламатсыңбы, атың ким? Саламатсың, атым Айнура. Оюнга даярсыңбы? Ооба. Анда биринчи суроо жаңырсын. Данеги менин формасына окшогон өсүмдүк кандай аталат? Жаңгак. Туура жооп, туура. Экинчи суроо, Манас Баатырдын уулунун аты ким болгон? Туура жооп. Азаматсың, жооп туура. Үчүнчү суроо, Жолборс терисин жамган Баатыр чыгармасынын автору Шота Руставели кайсы мамлекеттин чыгааны? Варианттары бар экен, жардам берели варианттарын айтып. Кыргыз, Орус, Грузия, анан Кавказ дейт. Орус. Жакшылап ойлонуп көр. Кыргыз. Суроону кайталап койсун Зейнеп. Жакшылап туруп бир жооп берсең. Жолборс терисин жамган Баатыр баарыбыз билебиз чыгармасынын автору Шота Руставели кайсы мамлекеттин чыгааны? Кайсы мамлекеттен чыккан? Туура, Грузия. Азаматсың, кол чабуулар. 3 суроого мынакей так жана туура жооп берди биздин досубуз. Эфирден тышкары байланышабыз. Телефонду койбой тур дейбиз дагы. Биз ушуну менен радио оюнубузду аяктайт экенбиз жана Келечек студиясынын бүгүнкү эфиринин да соңуна чыгат экенбиз. Баардык досторго рахмат айтабыз байланышка чыккан. Ушуну менен биздин программабыздын кезектеги чыгарылышы соңуна чыкты. Баардык түрмөктөрүбүз силерге жакты деп ишенебиз. Бизге карата сунуш пикирлер болсо 0703 91 97 05 телефон номурубузга WhatsApp аркылуу жазып жөнөткүлө. Уктурууну алып баргандар Зейнеп жана Адилет, ал эми режиссердук кызматта Эмилис Сарбаков болду. Ал эми бизди Кыргыз радиосунун Facebook баракчасы аркылуу түз эфирде чагылдырган Бермет Камбарбекова болду. Кайрадан кийинки эфир аркылуу амандашканча саламатта калгыла. Алдыдагы эс алуу күндөрдү пайдалуу жана кызыктуу кылып өткөргүлө. Кош кула.